COVID-19 Кыргызстанга кайрадан карантиндик чектөө кириши мүмкүн. Мындай пикирде Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев айтууда. Ирактан 79 бала гуманитардык миссиянын алкагында Кыргызстанга кайтарылды. Балдар Иракта калган энелеринин уруксаты менен алынып келинген. Эми алар реабилитациядан өткөрүлмөкчү. Кыргызстанда саясатчыларга, журналисттерге карата саясий куугунтук болбойт. Муну өлкө башчысы ишеним менен айтууда. Мамлекет башчы буга байланыштуу сотторго, укук коргоо органдарына да эскертип жатыптыр. Силер тартып атасыңар, биз деле тартып берели да. Укук бар да туруп. Мен тартып берейин, эми обыскта туруп. Обыск? Обыск. Тилек мат боюнча. Обыск кыларына кылгыла, пожалуйста, түшүндүрсүз. Президенттин бул пикири коомдогу көрүнүштөр менен бекемделбей калган жокпу? Өз позициясын соц тармактардан ачык айтып, пост жазган активисттер кармала баштады. Тилекмат Кудайбергенов 48 саатка камакка алынып, кеңсеси жана үйүнө тинтүү жүргүзүлгөн. Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Саламаттык сактоо жана социалдык жактан өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда коронавирус күчөсө бир катар чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экенин билдирди. Анын айтымында учурда абал туруктуу, бирок илдетти жугузгандар көбөйүп кеткен учурда массалык иш-чараларга тыюу салуу сыяктуу чектөөлөр болот. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус Чүй облусунда дагы бир бейтаптын өмүрүн алды. COVID-19 каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб 16 мартта билдиргендей, бир күндө вирус 73 кишиден жаңы аныкталды. Статистика боюнча бул 23 февралдан берки эң көп көрсөткүч. Андан бери илдет күн сайын 20-60 кишиден табылганы расмий кабарланып жаткан. Министрликтин жаңы эсеби боюнча пандемия башталган 2020 жылдын март айынан тартып, оорудан кайтыш болгондордун жалпы саны 1484 кишиге жетти. Пандемияда оору жугузуп алгандардын расмий эсеби 86990 киши болду. Анын 83924 айыгып чыкты. Азыр 337 киши ооруканаларда жатат. Анын 15-нин абалы өтө оор, 87 кишинин акыбалы оор деп бааланган. 307 адам үй шартында дарыланууда. Орусиянын Сургут аймагында менчик үйдөн чыккан өрттө чарчап калган 5 жана 8 жаштагы 2 баланын сөөгү бүгүн 16 мартта Кыргызстанга келмек. Бул тууралуу Сургуттагы кыргызстандыктардын диаспорасынын төрагасынын орун басары Аваз Халманбетов маалымдады. Биздин диаспора консулдук менен чогуу акча чогултуп, наристелердин сөөгүн бүгүн жиберип жатабыз. Аларды Оштон атасы тосуп алат экен. Бул окуя боюнча кылмыш иши ачылды. Бирок 15 мартка белгиленген соттук отурумга апасы келе албай калды. Азыр анын абалы оор, психиатриялык ооруканада жатат. Соттук отурум 17 мартка жылды. Келин 1989 жылкы бир нече жыл мурда 13 жаштагы кызы да кайтыш болуп кетиптир. Эми колундагы 2 баласынан ажырап, абалы өтө оор. Сургуттагы Здоровье кооперативинин Бурснечная көчөсүндө жайгашкан үйдөн 11 марттын таңында өрт чыккан. Өрттөн 5 жана 8 жаштагы бир кыз, бир уул уктап жаткан бойдон жан берген. Окуя боюнча кылмыш иши ачылып, өрттүн себептери иликтенүүдө. Ирактан 79 бала Мерим деп аталган гуманитардык миссиянын алкагында Кыргызстанга кайтарылды. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, кыргызстандык жарандардын балдары түшкөн атайын учак 16 мартта Бишкекке келди. Аларды кайтарууга Кыргызстандын бийлиги, Кувейттеги элчилик жана Бириккен Улуттар уюмунун балдар фонду жардам берген. Балдар Иракта калган энелеринин уруксаты менен алып келинди. Маалыматка караганда, эми алар реабилитациядан өткөрүлөт. 2021 жылдын февралында Иракка Кыргызстандын
тиешелүү мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү кирген жумушчу топ жөнөтүлгөн. Өкмөт Сириядагы жарандарды да алып келүү үчүн учак жөнөтө турганы 10 мартта белгилүү болгон. Ал аракет качан ишке ашары айтылган эмес. Буга чейин Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан Сирия менен Ирактагы жарандарын жана алардын балдарын алып келген. Качкындардын көпчүлүгү Сириянын түндүк чыгышындагы Эль-Хасака аймагында жайгашкан Аль-Хол лагеринде жашап жатканы кабарланган. 11 000 адамга эсептелген бул жайда азыр 73 000 качкын бар. Алардын 94% аялдар жана балдар. Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанда кылмыш жасагандарга карата кош стандарттуулук саясатын жүргүзүүдө. Бул тууралуу президент Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Америка Крим-төбөл камчы Көлбаев менен бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду айыптоо менен учурда АКШда жашап жаткан Аскарбек Шадиев боюнча унчукпайт. Садыр Жапаров Аскарбек Шадиевден башка дагы кылмышкерлер АКШда жашынып жүргөнүн белгиледи. Камчы Көлбаев адам өлтүргөн эмес, ал мыйзамсыз баю айыбы менен кармалып, мамлекетке акчаны төлөп берди. АКШ аны баңгизат сатыгы менен алектенген деп жатат. Биз маалымат сурадык, бирок берише элек дейт ал. Өз позициясын социалдык тармактардан ачык айтып, пост жазган активисттер кармала баштады. Айтсак кече жетимтоону иштетпейбиз деп жүргөн Тилекмат Кудайбергенов 48 саатка камакка алынды. Ошондой эле кеңсеси жана үйүнө тинтүү жүргүзүлгөн. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Жоодар Бузумов токтолот. Жетимтоо кенин иштетүүгө каршы чыгып келген активист Тилекмат Кудайбергенов кармалды. Маалыматтарга ылайык, ал бийликти күч менен басып алууга шек саналып жатыптыр. Буга анын Фейсбукта жазган постору себеп болгон экен. Кудайбергеновдун саясаттагы үзөңгүлөшү Жеңиш Молдокматов бул жагдайды бийликтин басымы катары сыпаттады. Бул эми бир гана нерсе, мен бир эле нерсени айтам. Бул конституцияга каршы чыккан үчүн, бийликке сын айткандар үчүн кысым басым. Ошон үчүн бул бир тараптуу бийликке каяш айткан, туура эмес нерселерин көргөзүп, чукуп айтып берген жана коркпостон мыйзамсыз нерселерге каршы турган тарапка кысым басым деп эле балайм. Активист кармалгандан көп өтпөй Конституцияга каршы борборуна куралчан милициялар кирип келет. Кеңсени тинтүүгө алышып, флешка дисктерди чыгарып кетишкен. Бул көрүнүшкө күбө болгон Молдокматов Фейсбуктагы баракчасынан түз эфирге чыгып, жагдайды тартууга үлгүргөн. Силер тартып атасыңар, биз деле тартып берели да. Укук бар да, туурабы? Мен тартып берейин, эми обыскта, туурабы? Обыскпу? Обыск. Тилекмат боюнча. Тилекмат боюнча сумкаратын. Шумкарбай? Обыск кыла бергиле кылгыла, пожалуйста. Түшүндүрсүн. Жок, кел отургула. Түшүндүрүп берсин. Звонияңда, тартыңда. Мен өчүрө албайм, мен тартып берейин. Жигиттер эми мындай да ким тиги автоматчан. Келип эле бирөөнү басып жатып калдыңар эми. Акырын келгиле да. Биз кылмыш кылган жокпуз, туугандар. Мынакта турган баарыбыз эле Кыргызстан үчүн душман эмеспиз. Өчүрө албайм, мен азыр өчүрөм. Мен прямойду өчүрөм. Көрсүн, элдер да көрсүн да. Ошол эле маалда күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери кармалган активист Тилек Кудайбергеновдун үйүнө барып, ал жакты да тинтүүгө алышат. Интернетке чыккан видеолорго көз чаптыра турган болсок, милиция кызматкерлери төшөктөрдө омкоруп, эч нерсени калтырбай аңтарышканын байкоого болот. Soğuk çakırıp koyayım. Ne olursa otasın, yürü yürü al. Anam ne tartan olmayı kendine. İtak taşacağım, seri tartarız, sergele al. Болуп өткөн окуялар боюнча Конституцияга каршы борбордун жетекчиси Жеңиш Молдокматов буларга токтолду. Тинтүү иштеринин негизинде токтомго болуп бердим, неразглашение информации деп, бирок жыйынтыгында компьютерлерди, флешка, электронный носительдерди алып кетишти. Литератураларды карады, курал жарак жокпу, барбы деген, эч нерсе табылган жок, табылбайт да. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы активист Тилекмат Кудайбергеновдун социалдык тармактарга жазган билдирүүлөрүндө бийликти күч менен басып алуу жана массалык башаламандыкка чакыруу белгилери бар деп шектелип жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз кызматы атайын маалымат таратты. Учурда анын жазгандарына соттук лингвистикалык экспертиза дайындалып, кармалган активист Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Эми Тилекмат Кудайбергенов менен Жеңиш Молдокматов жөнүндө кыскача айта кетели. Экөө тең Конституцияга каршы борбордун мүчөлөрү. Алар азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан иштерин кескин сынга алып,
Конституцияга каршы митингтерди өткөрүп келишет. 9 март күнү Ак үйдүн алдына барып, президентке ачык кайрууларды жасашып, депутаттардын тарап кетишин талап кылышкан. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Президент Садыр Жапаров 15 мартта Азаттык радиосуна курган маегинде Кыргызстанда саясатчыларга, журналисттерге карата саясий куугунтук болбой турганын билдирди. Мамлекет башчы буга байланыштуу сотторго, укук коргоо органдарына да эскертип жатканын айтып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин ишине токтолду. Эгерде саясий куугунтук боло турган болсо, Абдил Сегизбаев эле эмес, мени менен кошо президенттик шайлоого 15-16 талапкер чыкты. Андан тышкары көчөгө саясатчысы деле, саясатчы эмеси деле кыйкырып жатат. Биз бирөөнү да куугунтуктаган жокпуз же мурдагыдай журналисттерди куугунтуктаган жокпуз, деди Садыр Жапаров. Президент Жапаров Сегизбаевке кылмыш иши ал президенттик шайлоодо талапкер болгонго чейин эле козголгонун белгиледи. Андан тышкары да Сегизбаевке 5-6 иш ачылган, деди Жапаров. Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгынын башкы эсепчиси Жеңишбай Бекиевдин бөгөт чарасы 11 мартта Бишкек шаардык сотунда каралып, үй камагына чыкканы белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы тастыктады. 12 февралда 1 май райондук сотунун чечими менен Бекиевдин 10 апрелге чейин улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камалган. Атайын кызмат 10 февралда Бекиевди мыйзамсыз финансылык иштерге шектүү катары кармаган. Муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар кошкон акчаны жеке каржы уюмдарына насияга берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшаганы аныкталды деп билдирген. Ошол эле күнү муфти Максатбек Токтомушев да бул ишке шектүү катары кармалган. 11 февралда Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, Максатбек Токтомушевдин муфтийликтен өз каалоосу боюнча баш тарткан арызын карап канаттандырган. 1 май райондук соту Токтомушевди өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкат менен бошоткон. Токтомушев өзүнө айтылган дооматтарды четке кагып келет. Сот системасын электрондоштуруп, жарандардын түйшүгүн жеңилдетүү максатында Борбордо жыйын өттү. Ага президенттик аппараттын жогорку кеңештин өкүлдөрүнөн тарта бир топ коомдук бирикмелердин жетекчилери, соттор жана жактоочулар катышты. Анда алдыдагы кадамдар жана буга чейинки жыйынтыктар тууралуу талкууланды. Теманы кабарчыбыз улантат. Өлкөдө калктын басымдуу бөлүгү сотторго ишенишпейт. Укугунду коргоо үчүн же болбосо жоопкерчиликтен кутулуу үчүн каражаттын болушу керек деген түшүнүк элдин канына сиңип калган. Бүгүнкү сот тутумун электрондоштуруу тууралуу тегереги стол судьялардын калыстыгын камсыздап, жарандардын жүгүн жеңилдетүүгө багытталган. Ар бир сот залында процессти тартуучу видеокамера орнотулган. Ал ар кандай талаштуу учурларда эки тарап тең далил катары пайдаланууга, ошол эле учурда судьянын кандай чечим кылганын көзөмөлдөөгө арналган. Бүгүнкү күнү айтылгандай 159 залдарга коюлган соттордочу. Ошо аудио видео фиксациянын дагы максаттары көп. Жана айтып кеткендей, жана видеоконференц связь менен жана СИЗОдо отурган адамдарды дайыма алып кете тургандай өзүнчө бир мындай мүчүлүштөр болуп атпайбы? Машинелер жок болуп калып атат, аларды сопровождать этип келе турган солдаттар дагы убагында болбой калат дегендей. Анын бардыгы мындай жеңилдетүү түрүгө өтөт да. СИЗОдон эле ошол видеоконференц связьти коюп туруп эле ошол жерден допрос кыла алсак болот да. Бир эле бул багытта аудио видео фиксация. Көп нерселер жасалыш керек сот системасында. Ошол эле учурда сот тутумуна байланыштуу тийиштүү иш кагаздарын жыйноодо, ар кайсы төлөмдөрдү аткарууда жарандар үйүнөн чыкпастан электрондук негизде аткаруу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Бирок кайсы мөөнөттө максат толук ишке ашары айтылган жок. Өлкөдө аталган тармакты цифровизациялоо аракеттери 2017-жылдары башталган. Дүйнөлүк тажрыйбада толук ишке ашыруу аракеттери 10 жылдап созулат. Бирок бүгүнкү күндө да Кыргызстан эң башталгыч баскычында. Элдин көйгөйлөрүн жеңилдеттирүүдө. Мисалы бул ошол сотко кайрылганда же ошол соттук процесстер болгондо сотко сөзсүз түрдө документтердин баарын кол коюп, печать бастырылып, ошондой болуп келиш керек. Сотко кайрылганда эгер керек болсо госпошлинаны төлөш керек, аны банкка апарып төлөш керек, счетту реквизиттерин бериш керек. Бүгүнкү күндө маалыматташтыруу процесси бул деген булардын баарын тең оңой эле бүгүн силер кандай телефондун счетторун же электричествого келген счетторду телефон аркылуу төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар болсо, ошол сыяктуу эле параллель жүргүзсө болот да.
Кандай гана аракеттер болбосун учурда эл калыс судьяларга муктаж. Бул багытта президент Садыр Жапаров да соттор менен болгон жолугушуусунда кенен кеп кылган. Бүгүн мен соттордун айланасында түзүлгөн жакшы эмес кырдаалды жеңүү, судьялар менен байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюу, жалпы системаны туңгуюктан чыгарып алдыга жылдыруу жана судьялардын көз карандысыздыгын бекемдөө жолдору тууралуу сиздер менен бетме-бет ачык сүйлөшкөнү келдим. Сот системага ушу цифровизацияны киргизсек, анда сот чечимдери да абдан ачык болот, ишенимдүү болот элге. Себеби ошо сотторго камераларды койсо, сот кандай жүргүзүлүп атат, камера аркылуу интернетке түз көрсөтсө, сотто эмне болуп атканын, чечимдерди кантип кабыл алып аткандарын, ошонун баарын эл ачык көрсө, анда сотторго да ишеними көп болот. Видео фиксация дээрлик бардык сот залдарында бар болгону менен жарандар андан пайдалануу мүмкүнчүлүгү тууралуу маалыматы жок. Болсо да юридикалык билими жоктугунан укугун толук коргой албай келишет. Маселен, ар бир жабырлануучу же болбосо айыпталуучу далил катары сот отурумундагы видеонун копиясын кагаз жүзүндө кайрылуунун негизинде алууга укуктуу. Эгерде техникалык себептерден улам видеого тартылбай жатса, адилеттүүлүктөн күмөн кылып жаткан болсо, эки тарап тең сот отурумунан баш тартып, башка учурга жылдыруу укугу бар. Илья Санарбай уулу, Аскар Маратов, Нурньюс, Бишкек. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги социалдык тармактарда жана WhatsApp мессенджерлеринде 3 андан ашык баласы бар үй бүлөлөргө 3000 сомдон жөлөк пул берүү боюнча буйрукка президент кол койду деген маалымат чындыкка туура келбейт деп билдирди. Министрлик жарандарды жалган маалымат таратып, коомчулукту адаштырбоого чакырды. Ушул тапта интернетте 3 баласы бар үй бүлөлөргө жөлөк пул катары 3000 сомдон мамлекет тарабынан жардам берилип, автоунаалардын айып пулдары азайтылганы жөнүндө буйрук чыкканын айткан бейтаныш аялдын видеосу тарап жатат. Бүгүнкү күнү жашы 7 элек балдардан жөлөк пулу 810 сом. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарга ай сайын 2000-4000 сом жөлөк пул берилет. Расмий маалыматтар боюнча 810 сом жөлөк пул алган балдардын саны 210 миңден ашуун. Мегаком деген соода бренд катары таанымал Альфа Телеком компаниясынын башкы директору алмашты. Аталган компаниянын маалыматына караганда, Акылбек Жаманкулов башка ишке өткөнүнө байланыштуу 16 марттан тартып өз каалоосу менен башкы директорлук кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды. Ордуна Азат Базаркулов дайындалды. Ал буга чейин Акнет жоопкерчилиги чектелген коомунун аткаруучу директору болуп иштеген. Ал эми Акылбек Жаманкулов компанияны 2018-жылдын 24 октябрынан бери башкарып келген. Анын кайсы кызматка барганы маалымдала. Кыргызстандын өкмөтү Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду жөнүндө келишимге 16 мартта кол койду. Өкмөттүн маалыматына караганда, фонддун штаб үйү Бишкек шаарында жайгашат. Аны фонддун кеңеши жана башкармалыгы башкарат. Аталган фонд өлкө аймагында катталган жана иш жүргүзүлгөн чарба субъектилерине насыя берип, капиталга катышуу жана башка финансылык инструменттерди пайдаланат. Муну менен Кыргызстандагы агроөнөр жай, тигүү жана текстиль, кайра иштетүү, токен өндүрүү жана металлургия, транспорт, турак жай курулуш, соода, экономикалык, энергетикалык комплекс, инфраструктураны, туризмди жана ишкерликти өнүктүрүү багытындагы өзүн өзү актай турган долбоорлорду каржылайт. Өлкө аймагындагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн эл аралык уюмдар, корпорациялар жана өнүктүрүү институттары менен иштешет. Анын уставтык капиталы 50 миллион долларды түзөт. Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду жөнүндө макулдашууга президент Садыр Жапаровдун 11-12 мартта Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарында кол коюлган. Өлкө боюнча парковка аталышындагы иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Буга байланыштуу жерлерде авто тыгындардын алдын алуу иш-чаралары көрүлүп баштаган. Анын ичинде Ош облусунун Өзгөн шаарындагы негизги жолунда бир канча жылдан бери авто тыгын көйгөйү чечилбей келет. Иш-чаранын алкагында жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери жол жээгине мыйзамсыз коюлган автоунааларды алдырып, айдоочуларга эскертүүлөр берилген. Бирок буга нааразы болгондор да жок эмес.
Ош-Бишкек авто жолундагы Өзгөн шаарынын Борбордук көчөсү бүгүн авто тыгындардан арылуу максатында атайын иш-чаралар өтүп жатат. Ал үчүн ушул жол кыймылын көзөмөлдөгөн күч кызматкерлери атайын айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мыйзамсыз коюлган автоунаалардын ээлерине атайын протоколдор түзүлүп, айыппулдар салынууда. Бу жерде айдоочулар эскертүүчү белгилер токтоого мүмкүн эмес деген 327 жол белгиге баш ийбей аксакалдар токтоп атат. Эскертсек дагы аксакал экен, алып коюңуз десек дагы баш ийбей знактарга токтогон үчүн протокол түзүп берип атабыз ушул аксакалга. Учурда республика боюнча парковка аталышындагы профилактика иш-чарасы жүргүзүлүүдө. Ал үчүн жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жол тыгынын алдын алуу аракеттери көрүлүп жатат. 35-40 миң машина өтөт да. Ошолорго тыгын жаратпаш үчүн биз айдоочуларга эскертүүлөрдү берип атабыз. Туура эмес знактарга коюп алып, кирип кетип атышат айдоочулар. Ошолорду айтып, эскертип, протокол жазып берип. Себеби бул жерде адамдар, элдер базарга кирип чыкканга аябай тыгын жаратып атат да. Түшкө чейин эле 40 протокол ушул айдоочуларга карата тыюу салынган жерлерге токтоткондук үчүн протоколдор түзүлдү. Аларга Кыргыз Республикасы бузуулар жөнүндө кодекс боюнча айыптар салынат. Андан сырткары бул Бишкек Ош эл аралык маанидеги автожолунун боюнда жайгашкандыктан ушул чет жактан келеби же болбосо өзүбүздүн ушул Кыргызстан аймагына каттаган айдоочулар ушул Өзгөн шаары аркылуу тоскоолдуксуз өтүшү боюнча биздин кызматкерлер тынымсыз күнү түн иш алып барышып атат. Ал эми мүмкүн болбогон жайга токтоткон айдоочулар жол эрежесин билебиз дешет. Ошентсе да шашылышта токтотууга туура келди деген шылтоолор менен гана кутулуп жатышты. Айрым айдоочулар жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматкерлерине нааразы пикирлерин да айтып өтүштү. Эми биз кой илгерки шофёрбуз, түшүнөбүз, билебиз. Бирок билип туруп эми мындай кое турган жерлерде кээде ушундай зарык ишин болуп калганда машиналар көп туруптур да. Кичине эмем келип калганда шашылып бир месте болгонуна коя калдым эле чындыгында. Токтогон жокмун, эми токтоюн деп отурганда мына светофор күйүп турган, анан келип эле ана кылып атпайбы. Шаардын негизги жолу тазаланды делгени менен көйгөйлүү маселелер жок эмес. Жол жээгине токтотууга мүмкүн болбосо кайда барып унаа токтоторун билбей жатышат. Мындан улам бул маселени чечип берүү үчүн шаардык бийликке да кайрылып кетишти. Ушул мына биздин Өзгөнүн мэриясына кайрылат элек, мына жерге ушунда стоянка коюп берсе. Анан жөн эле карапайым элди жолдон алып келди, 3000 сомдон штраф төлөп атат. Кээ бирөө бир күндө 2 жол төлөп келатат. Бул жерде иштегендер бар. Бул Ош-Бишкек трасса. Ар өткөн меймандар бар. Алар билбейт бул бизде көйгөйдү. Анан стоянкасы жок эл бир жака коюш керек да, машина асманга алып чыга албайт туурабы? Биринчи элге шарт түзүп берип, анан кийин жазаласын. Анан тазалаган өтө сонун болду да. Мен ушул жерде соода кылам. Көргөндө тыгында өзүбүздө келип токтоп, даже товарыбызды түшүргөнгө баягындай эме болбой калат да, машина уже бияктан пробка болуп. Мыйзамсыз бул банктын служебный ушул жерде иштейбиз, стоянка жоктугуна байланыштуу аргасыз турабыз, акча алып келебиз, акча алып кетебиз. Башка вариантыбыз жок. Арендада турабыз. Башка вариантыбыз жок, эми билбейм эмне кылышты. Ал арада унаа токтотуучу жайлар боюнча маалымат алуу үчүн Өзгөн шаарынын мэриясына бардык. Учурда шаарда унаа токтотуучу жайлар каралган. Ошентсе да жетиштүү болбой жатканын айтууда. Ал эле эмес 6000 чукул жарандар жер ала албай жатканын айтып, унаа токтотуучу жайдын көйгөйү али чечиле турчу маселе эмес экенин Өзгөн шаарынын биринчи вице-мэри Шакир Мамадалиев кыйта кетти. Бизде кошумча автопарковка ачууга мүмкүнчүлүк жок. Жолдун четиндеги муниципалдык жолдун четинде дагы парковкалар кылып турушат бүгүнкү күндө жарандар. Эми ушул бүгүнкү күндө жер жок деп атпайсызбы? Бул маселени кандайдыр бир жол менен чечиш керек да. Бүгүнкү күндө чек алганга адамдардын өчүртү көбөйүп 6000 болуп кетти. Даже ошолордун маселеси чечилик. Шаарда жер маселеси кыйын ушундай. Ош облусу боюнча ушул жылдын 2 ай аралыгында 107 жол кырсыгы катталган. Ал эми каза болгондордун саны 22-ни түзөт. Өзгөн району боюнча жалпы 30 жол кырсыгы катталып, 9 жаран каза тапкан. Жол кырсыгынын катталуусу былтыркы жылга салыштырмалуу Ош облусунда 17% жогорулаган. Нурзада Сыдыкова, Делет Нышанбаев, Нурньюз, Өзгөн шаары. Программанын алкагында интернеттен алынган дүйнө кабарларына токтололуу. Лондондун борборунда дүйшөмбү күнү кечинде жүздөгөн адамдар полицияга жана аялдарга карата зомбулукка каршы жаңы наразычылык митингге чыгышты. Акцияда полиция менен демонстранттардын кагылышуусуна чейин алып келди. Ал эми топко жетем деген Роналдо дарбазачыны бетке тепти. Атандаш футбол клуб спортчуну калыс беттештен четтетиши керек экенин белгилеген, бирок ал жөн гана жеңил жаза менен чектелген.
Сириянын Хомск шаарындагы талкаланган имараттар жана адам жашабай калган көрүнүш кинофильмдеги фрагменттерди элестеткени менен бул реалдуу абал. Эрти согуштун кесипетин чагылдырган бир нече ирмемди жарыялады. Ал учкучсуз башкарылган аба техникасынын жардамы менен видеого түшүрүлгөн. Сириядагы согуштун 10 жылдыгына карата анын аймагындагы шаарлардын бири Хомстун талкаланган жеринен тартылган көрүнүш адамды ойго салбай койбойт. Кадрдан качандыр бир кезде аткылоого кабылып, бомбаланып, чалдыбары чыгып, адам жашабай калган көчөлөрдү, кварталдарды көрүүгө болот. Хомск калаасы согуш-керлерден 2018 жылы толугу менен бошотулган. Маалыматта аталган шаарды кайра калыбына келтирүү иштери бүгүнкү күнгө чейин уланып келе жаткандыгы айтылды. Ачык маалыматтарга таянсак, 2014 жылга карата Хомстун жашоочуларынын саны 775.400 адамга жеткен. Лондондун борборунда дүйшөмбү күнү кечинде жүздөгөн адамдар полицияга жана аялдарга карата зомбулукка каршы жаңы наразычылык митингге чыгышты. Британиянын ички иштер министрлиги чогулгандарга коронавируска каршы чараларды бузууга болбой тургандыгын эскертти. Скотланд-Ярд имаратындагы акция полиция менен демонстранттардын кагылышуусуна чейин алып келди. Ушундан улам Лондон полициясынын башчысы Крессида Дик кол алдындагылар акылга сыярлык жана эрежелерге толук ылайык иш алып баргандыгын билдирип, кызматтан кетүүдөн баш тартты. Буга чейин Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон ишембилик демонстрациядагы полициянын аракеттерин дагы деги эле аялдарга карата зордук зомбулук көйгөйлөрүн караштырган жумушчу топ түзөрүн айткан. Орусия президенти Владимир Путин Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведевти президенттик кеңештеги илим жана билим берүү боюнча өзүнүн орун басары кызматына дайындады. Кеңеште Путиндин жардамчысы Андрей Фурсенко жана Коопсуздук кеңешинин катчысынын биринчи орун басары Юрий Аверьянов да бар экени айтылган. Мамлекет башчысынын жарлыгында аталган кеңеш илимий техникалык чөйрөнү жана билим берүүнү өнүктүрүү, Орусиянын илимий өнүгүүсүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо, ошондой эле өкмөт тарабынан мамлекеттик маанидеги инновациялык долбоорлорду иштеп чыгуу жана президенттин жеке чечимин талап кылган программаларды ишке ашыруу максатында түзүлгөнү белгиленди. Ювентустун чабуулчусу Криштиано Роналду Буцанын таманындагы тикенек тиши менен Каляри клубунун дарбазачысы Алисео Краньону бетке тээп алды. Италия чемпионатынын 27-турундагы бул беттеште Роналдунун хет-триги менен туриндиктер 3-1 эсебинде жеңишке жеткен. Атандаш команда Криштиано Роналдуну калыс беттештен четтетиши керек экенин белгилеген. Биздин оюнчулардын бул оюнга болгон мамилеси мени капалантты. Андан да Роналду ашкере орой оюну үчүн беттештен четтетилбестен жеңил жаза менен чектелгени туура эмес болду. Бул окуя оюнду таптакыр өзгөртүшү мүмкүн болчу. Албетте ал өтө кооптуу ойноп, биздин дарбазачынын ден соолугуна залака келтирди. Бул үчүн ал кызыл айып кагазы менен жазаланышы керек эле. Бул футболдун эрежесинде жазылган деген Каляри клубунун президенти Томазо Джулини. Кооптуу учур беттештин 14-мүнөтүндө катталган. 36 жаштагы чабуулчу капталдан чыгарылган бийиктиктеги топко буту менен жетүүгө умтулуп жатып, Буцанын тикенек тиши менен дарбазачы Алисео Краньону бетке тепкен. 11 мартта Бахрейн шаарында өткөн Брейв турнирине кыргызстандык спортчу Рыскулбек Ибраимов өлкөнүн атын коргоп жеңишке жетти. Ал филиппиндик спортчу менен беттешип, мелдештин акыркы мүнөттөрүндө каршылашына чабуулдарды көрсөтүп турган. Натыйжасында атаандашы спортчунун соккуларына каршылык көрсөтө алган эмес. Ал эми кечээ 15 мартта аны Ош шаарынын аба майданынан туугандары, көрөрмандары жана спортчулар желек менен урандап тосуп алышкан. Белгилей кетсек, Рыскулбек Ибраимов мелдеште коңшу казакстандык Асу Албекке каршы чыгыш керек болчу. Бирок ал спортчуга COVID-19-дун болжолдуу белгилери табылгандыктан биздин спортчу менен беттешке чыга алган эмес. Мындан улам бир канча тажрыйбасы бар филиппиндик спортчу менен белдешке түшкөн деп билдирет мушкердин машыктыруучусу. Рыскулбек Ибраимов 2 жолку дүйнөнүн чемпиону, көчүрмөн самбо боюнча Евразия чемпиону 57 кг ВФ жана 61 кг Батор ФС'нин гран-прининин жеңүүчүсү. Беттеш аябай кыйын болду. Жеңилдегенден алысыракмын. Өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт. Күтпөдүм эле. Рахмат ушунчалык келип күч кубат бергениңиздерге. Аябай сүйүнүп атабыз, толкунуп атабыз. Анан соперник жөнүндө айта кетсек, биздин соперник биринчи казак болчу. Биз ошол казакка настрой кылып барганбыз, жакшы даярданып барганбыз. Барар менен ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей
Деме казак сопернигибизден ковид положительный чыгып калды тесттен. Ошонун айынан ошол эле убакытта биздин соперник филиппинец бул өтө катуу серьезный мушкер, бул UFC организацияларында урушуп келген, ол тажрыйбалуу жакшы мушкер. Ошол мушкердин дагы сопернигин дагы коронавирус тест положительный чыгып, ошол эки боецти ошол эле жерде 2-3 күндүн ичинде чечип, ушул экөөнү уруштурганга туура келди. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нурньюс маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирди толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кыска жарнамадан кийин эфирдик берүүлөрүбүз уланат. Мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.